Урматтуу замандаштар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз бүгүн Кырчын жайлоосунда Беш ата Кожаярдын тоюнда болдук. Мына ушул тигилген 12 канат боз үй Саяк элинин Беш ата Кожаяр элинин боз үйү болуп эсептелет. Мына бул жерге келген Шайлоо, Айнура ушулун өзлөрү ушул адамдардын эмгеги менен ушул баркталып, сакталып келаткан экен. Биз ушул 12 канат боз үйдүн жасалышы, сакталышы жөнүндө бир маек курсак деп турабыз. Шайлоо, айтсаңар, мен укканыма караганда бул 1995-жылдан бери салынып келаткан экен. Бул кандай деңгээлде сактап калдыңар? Ушундай деңгээлде. Ушуну баштасаң. Эми бул 95-жылы Манас миңде ошо тойго арнап курулган эле. Бунун жыгачын Орозобай Кенчинбаев тайекебиз болот. Кайненем бир тууганы, кайненем Матанова оңол. Ошо иши так эле ушундай кооздукта ушундай кылып жасаган. Анан ошондо биринчи орунду алган Манас миңде. Андан бери 26-27 жыл өттү. Анан Кудай буйрса ошол күнү бүгүнкүдөй эле сактап келатабыз. Келинчегим кийиздерин кармап эме кылат. Муну жылыга карап, лактарын кайра лактап, курт түшүп, жыгачка да курт түшүп кетет керек болсо. Анан ошонун баарын тең орду менен кармап, күнгө жайып, ушу кармап келатабыз. Мындай бир чоң тойлор болуп, Садыратанын тойлорунда, Садыракен ушундай бир курултай өңдүү тойлордо келип тигебиз, көчмөндөр оюндарында тигилди. Манас миңде болсо айтып атпайбыз, жана чоң тойдо, дүйнөлүк тойдо ошо Манас миңде биринчи орунду алган ушул боз үй. Анан элдин баары эле айтат, бул боз үйдүн астына чыккан боз үй жок дейт да. Андан кийин деле ошо кайненебизден үйрөнүп ушул боз үйлөрдү жасадык. Жасап келатабыз азыр. Дагы бир 2 боз үйүбүз бар жасалган. Анан бул эми бая бренд деген бренд экен. Буга жете турган боз үй жок. Элдер айтат да. Анан ошол кийиздерин келинчегим, кызым, балдарым болуп өзүбүз жасайбыз. Чийди таладан жулуп келебиз. Анан бул негизи жайкысын салкын, кышкысын жылуу биздин ата-бабабыз билген экен да. Мамлекеттик деңгээлде өткөн оюн зооктордо Кырчында мамлекеттик комиссия келип, боз үйлөрдүн эң мыктысы деп таап, анан ушул жерге мамлекеттик жетекчилерди алып келип тамак берген экен. Айтсаңыз, канча президенттер ушерде отуруп тамак ичти? Бул боз үйгө 7 хан кирди. 7 хан даам сызып чыкты бул боз үйдүн ичинен. Көп мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар. Бул Кыргызстан эле эмес, Казакстанга чейин чыгып, негизи Орто Азия тааныган боз үй болду бул. Анын үстүнө биринчи гран-прини Манас миңде алып келгенден кийин эле аябай атак даңк чыгып кетти бул боз үйдүн. Энем Оңол Матанова бир тууганы менен Орозобай Кенчинбаев экөө тайекебиз. Ушуну алып чыгышкан, Манас миңге атайын алып чыгышканда, ошол жерден жакшы байге менен келип калды, андан кийин жүрдү. Анан бул жыгачы өңүнөн кетип, кийиздери жыртылып, эскиреткен аябай эле. Анан эскиргенден кийин ушул катуу эскир бул мамлекет өзү алып урунуп жүрдү бул боз үйдү негизи. Анан кийин эскирип аябай болбой калган кезде бир Кудайдын буйругу менен бизге келди. Келгенден кийин полный реставрациядан өткөрүп, анан кийизин, чийлерин, могу ички жасалганлардын баарын жаңы кылдык дагы. Жыгачы баары бир эми жыгачка көп 100 жыл болсо деле жата берет да боз үйдүн жыгачы. Анан кайра реставрация кылып, кайра өңүн берип, кайра ушул ордуна көгүн жаңы көктөп ордуна келтирип, анан биз урунуп, бизге буйруптур, биз урунуп жүрөбүз. Биз урунгандан бери эле 3 хан көрдү бул боз үйдү. Буга чейин Манас миңде 7 хан келип отуруп, ушу даам сызып чыккан экен. Анан энем, мен раматылык энем айтчу эле, 7 хан көргөн кишиге тозок оту арам деп, өзү молдонун кызы болчу. Булга жете эмес, уже 10 хан кирип даам сызып чыкты. Бул да бир өзүнчө касиетке ээ болду го деп ойлойм. Кыргызда биз баары боз үй деп эле билебиз. 6 канат боз үй, 12 канат боз үй депчи. Эми ушул жерден бир мындай бир аныктама берсеңер. Аталыштарына бир токтолуп кетсеңер. Кандай аталат? Мына биз эшиктен баштап төртүбүздө өтөлүчү. Бул болсо боз үйдүн эшиги каалга дейбиз да. Көпчүлүктө каалга болгондо бул 6га бөлүнөт. 2 каалга,
анан босого таяктарынан 4 болуп. Баягы илгеркилер көчмөн калктар чечип чыгарып үстүн өзүнчө боорлорун өзүнчө кылат. Анан ушул боз үй берки кийинки боз үйлөрдө баягы жаңылаштырып кетип эле кашек сыртында кашектеринин каалгаларынын баарын тең бир эле чогуу кылган. Мына бул боз үйдө азыр шарнир жок. Ачып жапканга. Бул баягы илгеркиче үстүнөн сайып киргизип өзүнчө ашталып чыгат. Анан эшиктен баштасак, андан кийин мынау керегелери. Керегелеринин бул токулгандан кийин кереге. Токулганга чейин ар бир жыгачын бирден кармап, анын ийизин салып, жылмалап отурган саканак деп аталат. Саканак андан кийин анан кереге көктөлөт. Көктөлгөндө ички бети бысымылда дегенде ички бети оңго карап, сырты солго карап, анан көктөлө баштайт. Мына жерди карасаңыз, бияк бүт жерде кереге оң жагын көздөй кылат. Анан бул 12 канат боз үй. Анан бул керегени токулгандан кийин кереге анан канат болуп бөлүнүп калат да. Андан кийин ууктар. Ууктар бул чамгаракты, түндүктү кармап турган нерсеси. Мында дагы бир чоң касиет бар. Жанагы бурчу жок боз үйдө. Бурчу болбогону менен ар кимдин өзүнүн орду болгон да боз үйдөчү. Мына урматтуу замандаштар, кечээ ушул үйдө ар кайсы баягы жерден келген эл өкүлдөрү отурду. Ana şu bilgen janağı aksakal surады. Moğunu ne deybiz dep. Sakanak dep ешким таппай койбоду. Ошондо айтты, биз кыргыз болгондон кийин билип жүрбөйлүбү депчи. Анан мен ошону эчиме өзүм алдым дагы, анан бүгүн ошол билген сиздерди өзүңүздөрдү чакырып айтып атам. Саканак деп эчким билбей койду. Ошончо отурган баары таппай койду. Мына өзүңүз айткан саканак деген боорек экен да. Ооба. Ошону айтып атам да. Көктөлгөндөн кийин кереге, көктөлгөнгө чейин саканак болот. Канча ук? Бул 120 ук. 120 баштап коет. Баягы илгери бул 12 канат деп илгерки боюнча айтылат. Азыр баягы анда атка, өгүзгө жүктөп жүргөн үчүн эле көчмөн эл баягы өзүнө чакандап 10 канат, бир канатты 10 башты менен бөлгөн да. Азыр бул жерде эми 8 канат, бирок 12 канат да. 120 баш. Баягы машинага жүктөп, көчүп жүргөндөн кийин ошондой болуп калган. Анан бул боз үйдүн дагы бир касиети, мында бурч жок. Жана айтып өтпөдүкпү? Ар кимдин өзүнүн орду бар, өзүнүн немеси бар. Бирок бурчу жок. Анан бул жер бир башкача бир ааламдагы бир касиетке деп бир киши дагы айтып берди эле илгери. Бул жер таза болот экен боз үй. Жанагындай булуң бурчу жок, жаман-жуман нерселер жатпайт экен. Бул кыргыздын пейли сыяктуу да. Эмнеси бар, эмнеси жок, баардыгы ушунун ичинде. Жакшысы да, жаманы да ушунун ичинде. Анан кээ бир кишилер бар го ушундай душевный. Ошондой сыяктуу да бул биздин боз үйчү. Эч нерсесин көрө албайсың. Адамдын жаман нерсеси ичинде болот деп айтып коет го. Мал алас сыртында, адам алас ичинде. Бул боз үйдө андай жок. Бул жанагы орусча айтканда беси живут в углу деп ошентип айтып коебу, а бул жерде бурч жок. Бул аурасы таза нерсе. Анан бул ууктардын, түндүктүн ар бир нерсесин ушу кээде бир таң калып кетем да. Эч кандай билим, окуу, аркы-берки, математический, арифметика билбей, геометрияны билбей туруп, ушундай боз үйлөрдү идеальный кылып жасап койгондоруна таң калабыз да. Андан кийин кайненем баягы балам ар бир көктүн ортосу мынанчадан тешчи деп биринчи жолу боз үй жасап атканда эметиле. Сенин боз үйүң 100 баштуу жасаганбыз да. Ошондо бул өзү эле 120нын эмесине барат. Өзү мектепти бүткөн эмес а киши. Анан момчадан көзөчү балам. Ушуну бир жаса деди. Ошондой жасадык. Эң сонун боз үй болду. Анан биздин чоң мугалимибиз ошол киши болду. Бул боз үйгө чет өлкөлүктөр өтө кызыгуу менен карашат да. Аябай таң калышат. Ушул эле койдун жүнүнөн эле ушунча нерсени жасаса болот турбайбы деген аларга өтө таң калыштуу да, аларгачы. Сүрөткө тартып кетишет. Анан негизи энемдин бир отуруп чай ичип кетет. Чай ичет, аябай суранышат, өтө мындай жакшы мамиле кылат боз үйгө аларчы. Энемдин бир боз үйү Америкада, Колорадо штатында. Балдардын музейине алып кетишкен ошону. Ошол жерде бир бурчка энемдин сүрөтүн коюп, ана боз үйдү тийип коюшуп коюшкан экен да. Аны бизден тааныш агаларыбыз барып калып, ошол жерден өтүп барат, музей экенин көрүп көрөйүнчү деп кирсе, апамдын сүрөтү турат дейт.
аябай таң калдым дейт. Ошол боз үйдү алып кеткенден кийин 1 жылдан кийин бизге бир пачка сүрөт келди, энемдин отурган сүрөтү келди. Открытка сыяктуу артында. Сиз өтө фотогеничный адам экенсиз. Сиздин сүрөт бизге, музейибизге чоң доход алып келди деп жазылыптыр. Анан ал Италияда Милано деген шаарда дагы бир боз үй турат. Алып кеткенине 20 жылдан ашып калды, бирок күнү бүгүнкүдөй жаңы, күнү бүгүнкүдөй таза, ошондой жакшы кармашат экен. 2000-жыл алып кеткен. Андан кийин Казакстанда бар. Кунаевдин резиденциясында тигилип турат. Бул Алматыда чоң музей эмелеринде алып экспонаттарын алып келген. Боз үйдү толук албаса дагы ичиндеги бул токулган термелеринен, чачыларынан, кенедей чакан шырдакчаларынан бери карай алып кетчү да. Эми бул боз үйдү өтө өкмөтүбүз да барктап, өзүбүз да барктап отурган себебибиз бул боз үй өзү негизи ошол апабыздын колунан чыккан боз үй да. Анын окуучусу, анын кызы бизбиз. Ошон үчүн энемдин бренди калып калган үчүн бизге ушундай бир издеп келип алыстан ушундай кыйын боз үйлөр силерде жасалат экен. Ушундай кыйын боз үйлөр силерде болот экен. Бизге ушундай нерсеге тигип бергиле, ушундай кылып бергиле деп бизди алыстан бери издеп атайын келип аткандар ошол. Бул баягы энебизден калган бренд бизге. Биз 9 кызбыз. 9 эже сиңдибиз, 3 агабыз бар. 12 бир тууган, 12 баланы тарбиялап, баарыбыздын тең эле образованияларыбыз бар. Меники мисалы үчүн бухгалтермин. Бирок баары ал өзүм кесибим менен иштеген жокмун. Ушул өнөрчүлүккө өттүм. Анткени өтүп ушуга баарыбыз поголовно өтүп кеткен себеби чоң да. Баягы кыйын заман болду, зарплат албай калдык, эши кылып ар кандай нерселер менен кыйналдык. Ошондо ушул энем айтты, ушул ак эмгек ийненин учу менен табасыңар, ушул кол эмгегиңер менен силер жакшы болосуңар деди. Энемдин айтканындай Кудайга шүгүр. Баягы ушул боз үй менен көп нерсеге жеттик деп ойлойм. Бул боз үйдүн аял жагы, мына оң жагы эсептелет. Бул жерге чыгдан турчу. Жаз чыгданы койгон жокпуз. Чыгдан, андан кийин көшөгө, ар жакта кемпирдин жакшыраак идиш аягы аны мунусу өзүнө тиешелүү оокаттар салына турган аякка текче илинет негизи. Текчеге бай менен байбиченин баш кийими как гардероб сыяктуу аркасына коюлат экен. Кемпирдин элечеги, байбиченин тебетеги коюлчу экен. Бул кыргыздар өтө маданияттуу калк болгон экен, эми баарына даяр. Көчмөн калк, ошон үчүн бүт баарына даяр болгон. Негизи кыргыздардын эркектери көбүнчө жолго аттанып кетип, көбүнчө ар кайсы жерде баягы өмүр бою эле кыргыздын тарыхына кайрылсак жалаң согуш менен өтүптүр. Ошондой күйөөлөрүн согушка атказып, аялдар өтө ушундай тың болгон экен. Аялдардын башына элечек кийген. Кыргыздын аялдары. Ал 12-15 метр материалдан оролгон баш кийим. Эми ошол материалдын салмагын караңыз. Анан башка кийип жүргөндү караңыз. Ошол башка аял аябай камбыл болгонда кайсыл маалда көчүп жүрүшкөндө булар баратып төрөп калат. Төрөсө ошонун четинен алып баласын ороп, орочулго кылып. Анан эми баягы жашоо бар жерде өлүм бар да, баратып бирөөсү өлөт, өлсө андан четинен алып кепиндеп, ак кепин кылып көмүшчү экен. Аялдар өтө, кыргыздын аялдары өтө кыйын болгондуктан, ушундай бир акылман, ушундай бир тың болгондуктан кыргыздар ушуга чейин сакталып келдиби деп ойлойм да, мен өзүмдүн жеке оюм. Ошол аялдардын жардамы менен кыргыз болуп сакталышууга жеттиби деп. Төрөгөн балдарын төрөп, кайра эле бешикке салып, бешиги менен өңөрүшүп кетишкен, иши кылып. Боз үйлөрдү илгери аялдар тиккен билесиздер, жалаң эле. Эркектер малын айдап кетчи, артынан көчтү, аялы барып тигип боз үйүн, тамагын жасап, анан кечинде күйөөсү мал айдап келген күтүп турчу. Бул эмне деген нерсе? Бул кыргыздын аялдарынын жакшы сапаттары, камылдыгы, тыңдыгы деген сөз да. Эми бул жерде ичинде баягы эми мурдагы замандын боз үйү жок азыр. Бул жерде жалаң заманбап кылып баратабыз да, биз деле заманбап кылбасак, заманыбызга жараша. Илгери эми чакан боз үй болгон, ичке болгон уктары керек эле ичке болгон, андай мындай өтө жасалга болгон эмес. Анан кыргыздын аялдарынын бул илгерки оймолоруна кайрылсак да. Кушканат деп оймо салышкан, куштардын келип учуп келатканы. Алар жазда аябай күтүшкөн. Кышта мурда кыш катуу болчу, алар жазда аябай күтүшкөн. Ошол кушканат деп оймолор бар. Көп кыргыздын оймолору чыгып атпай жалаң
көйөсү жок аттанып кетти, аман эсен келсе экен, ушул балдарым чоңойсо экен, ушу бала бакырамдын канат куйругу жайылып өссө экен деген теманы алып алышып ушундай кийизге оймолорду түшүрүшкөн кыргыздын аялдарычы. Азыр кыргыздын эски оймолорунун баарын карап турсаңыз эле, бир эл бололу, ынтымак болсун, журт тынч болсун, балдарыбыз өнүп өссүн, канат куйругу жайрылсын деген темалар эле оймолордо бир нерсени айтып бергендей, оймону карап турсаңыз, эгер оймону түшүнгөн киши ошол оймо менен сүйлөшсө болот да, булчу. Бул анан кыргыздын аялдары ушул койлордун жүнүн кыркып алып, жипти ийришип, термелерди токуган. Термелерди токуган ушунчалык азыр мен таң калам да, терменин бир санынан жаңылсаң, оймо ошол терме түшпөй калат да. Эми ошол кезде кат сабат жок, билим жок. 1, 2, 3, 4, 5 деп санаган киши деле жок да. Керек болсо числону билбей жүрүштү. Анан ошолордун терген термелерине азыр таң каласың да. Азыр биз терип, бул ичиндеги термелердин баарын кызыбыз болуп терип токуп жүрөбүз. Эми ошондо бир эле жиптен санап отуруп жаңылып калсаңыз, уже ол гүл түшпөй калат да. Булар ошондой геометрияны да түшүнгөн, математиканы да түшүнгөн, ушундай бир кыйын калк болгон экенин бул боз үй эле айтып турат. Бу жерденчи боз үйдөн эле түшүнсө болот. Сөзүңүзгө аралы. Геометрия, математика деп көргөнсүзбү? Кыргыздар эшикти кайда караткан? Каратса эмне үчүн ошол жака караткан? Кыргыздар башында бир эмен айтты эле, чыгышты каратпайт, күн чыгыш жакты каратпайт деген эшиктичи. Анан азыр бул көчмөн эл баягы боз үйдү алып барып тиккенде шамалдын нугуна карап, эшиктен суук кирбесин. Анткени эшиктен суук кирсе түндүктү көтөрүп кеткен. Ошентип жанагы эшиктин нугуна караткан. А бирок ошол эле убакта жанагы илгерки биздин ата-бабалардын чоң-чоң тойлору болуп, аркы-берки болгондо ошо ортодогу аренаны көздөй каратып тигишкен да, баарын ортого чогултуп тиккен. Мисалы үчүн тетиги жерде бир боз үй, тигил жакта бир боз үй болсо, бардыгынын эшигин бир жакты көздөй каратышкан. Анткени ошол жерде элдин ынтымагы, элдин баягы, мисалы үчүн ошол той болуп аткан жерден бирөө эшигин тескери каратып, же болбосо ылдый же өйдө караткан эмес да. Бардыгы бир чок ортосуна каратышкан да, эшиктеринчи. Анан бул биздин элибиздин маданиятынын туу чокусу болуш керек да. Ар бир мындай карап көрсөңүз, ар бир элементарный колго суу куйгандан бери көздөй. Ушу боз үйдөчү тегеренип суу куйгандан. Анан бул жерде ошол ар бир нерсенин маданиятына карап, ошонун немесин карап тигишкен да. Негизи өзүндө күн чыгышты карап тикпейт деп коет экен. Күн чыгыш жакты көздөй каратпайт боз үйдүн эшигин. Анан жанагы илгерки бир кинолордон, же болбосо документальный фильмдерди карасаңыз деле, любой жерде жана оюн зоокто кошо көргөзөт го. Биз кыргыздын тою оюн зооксуз болгон эмес. Улак тартып, кыз куумай, ат чапмай, тыйын эңмей, ошондо бүт бардык боз үйлөрдүн ооздору, эшиктери ошо ордону караганда, так ортосунчу. Анан бул көп айтып отурса, түгөнбөгөн көп мындай бир кызыктуу нерселер бар да бул жерденчи. Шайлоо, мына биз кыргыздын ушу боз үйүн эле алсак. Бул кыргыздын боз үйү, анан каада салты, бул биз азыркы айтканда биз закон эле экен да. Биз жашоо турмушу баары ушул жерде жазылган экен да. Мына биз айтып атабыз, боз үйдө бурч жок, туурабы? Анан ошол учурда кыргыздар эл отурганда тамак ашына суу куят эмеспи? Эмне үчүн оң жактан кирип, сол жактан чыгып кетет? Ошонун жообу барбы? Бар мунун жообу. Анан жана бизде дагы эме деп атпайбы? Жана мындайынан куйдуң эле, эми кайра мындайынан куй депчи. Бул нерсе, бул кийин эле чыгып калган экен. Биздин ата-бабабызда суу куйганда оң жагынан куйган. Кол арчы берген эмес. Сууну куйган убакта, биринчисинде эттин астында оң жагынан куйган, жеп бүткөндөн кийин дагы эле оң жагынан куйгандагы колго жеп бүткөндөй майлык берген. Суу жоолук. Ага чейин берген эмес. Анан дагы бир нерсеси, бул кийинки биздин ата-бабаларыбыз айтып атпаймынбы? Оң жагынан гана куйган. Кийинки жолу дагы ушундай куйган. Андан кийин чыгып калып, ай, биягынан куй, жана мындай куйгансың деп. Бул нерсенин калып калганы азыр көпчүлүк жерде мен айтып жүрөм. Элдерге, ата-бабаларга, аталар болуп отуруп калганда, баягы конок келгенде, мейман келгенде, жанагында акелер, болуш, бийлер келгенде байлар тозгондалардычы үйүндө. Ушундай ак өргөттө тигип алып, байлар отургузуп алып, колго суу куйдурганда,
өзүнүн баласы колго суу куюп кызмат кылган эмес байдын баласы. Чалчактап ат чаап, тияка чаап, бияка чаап жүргөн. Же болбосо охотко кетип калганда ошо келген байдын балдарын эстип алып, охотко баягы аң улап кеткен. Ошондо жанагы кулдун күңдүн балдары колго суу куят. Колго суу куят, мындайынан куят. Тигил жерде босогонун оозунда бай турат. Колун минтип алып. Анан ал убакта эмне деген кишилер келген. Айткандай оолиядай болгон кишилер болгон. Көпчүлүгү ажы болгон. Алардын айткан батасы тескери кетпейт. Анан бу жерден отуруп суу куйганда бардыгы тең өмүрүң узун болсун балам. Кудай өмүрүңө береке берсин. Кем болбо, бай бол, бактылуу бол деген тилекти берет. Анан бай тиги жерден туруп алып угат. Баласы бата албай ойноп жүрөт да тиякта. Кийин дагым эткенде ошол батаны жандырыш үчүн кайра тескерисинен куйдурган. Кулга батаны эме жандырыш үчүн кайра тескерисинен куйдурган да. Ичи тардык болуп кеткен да. Андан бул биздин тетиги түпкү атабыздан эмес, бул кийинки келген бир 18-жылдын баштап, солдон чыгана кайра солдон баштап оңдан бүткөн. Ошо жандырып, ошол келген жана берген баталардын баары жансын деп, экинчи жолу суу куйганда кайра тескерисинен куйдурганда, бул ушундай калып калган. Анан ошону бир мыйзам чыгарып койгон. Анан мындай карап көрсөк, бизде чоң кыйын данышман баатырларыбыз бар го, көп го. Эртөштүк, Эртабылды, Бишкек баатыр. Буларга тете баатырларыбыз болгон экен. Тете эмес, булардан ашыгыраактагы баатырларыбыз болгон экен. Алардын аттарын билбейбиз да биз. Буларда айкөлдүк болгон эмес экен. Айкөлдүк болгон эмес экен. Ошон үчүн алардын аттары чыкпай калат экен. Айкөлдүк, жанагы март болсо, ошондо аты чыгып калган экен. Мисалы үчүн Манас ата дегенде эле жанында сөзсүз айкөл деген сөз кошулат. Ошол айкөлдүгү менен кимде айкөлдүк болсо, марттык болсо, ошолордун аты калып калганда. Кыргыздын маданияты, бул кыргыздын маданияты өтө кылдат да. Мисалы борсоктон өлгөн чыккан жерде борсок башкачараак чоңурактан кесилип жасалып дасторгонго төгүлүшкөн чарчы. Аны келген киши бай өлүк койлуу антип мынтип бүткөндөн кийин деле борсоктон бул үйдө жакында өлүк чыккан экен деп калчу. Тойго кыргыз майдараак кескен, төрт бурчтук майдараак кескен, бул үйдө жакында той болуптур деп билишкен. Анан кыргыз баягы үйдөн бирөө каза болсо, ошого Кур'ан окутуп тегерек борсок жасашкан. Жаңы өлүк бар экен бул үйдө дегенди билишчү да. Тегерек кыл ортосун колдору менен тешип жасашкан. Бул жерде кара кийген киши бар экен, же болсо бул жер жакында эле кан жутуп аза күтүп отурган экен деп билишкен да, ошол борсоктон билишкен да. Анан кийин чарчы тегерек чоң төрткө бөлүп, үчкө бөлүп жасапканда, бул үйдө сүннөт той болгон экен, балдарга таратылган борсок экен, бореки көчөдө ойногон деп чоң кылып, чарчы кылып жасаганы ошондон билишчү экен борсоктон. Сүннөт той болду бул үйдө деп, бул үйдө келин алыптыр, же кыз күйөөгө кетиптир дегенде, жанагы той борсок майда борсоктон билишчү экен да. Илгери кишилер айтып атпайбы, боз үйдөн эмне илинип турат, тери илинип турабы, камчы илинип турат деп айтканда ошондон билип койчу дейт. Ошонун маанисын айтсаңар, эмне илинсе, камчы илинип турса, эмне деген белги берсе эле? Бул камчынын керегеде илинип койгону азыр кийин деле дуалга камчы илип коюшчу. Бул жерде үйгө киргенде эркек киши такай үйдө боло бербейт да. Аял киши үйдө калат бала чака менен. Ал убакта кирип даамош тийгиле деп көчөдө кетип бараткан жолочуну да киргизчү да. Анан үйгө киргип даамош тейин деп киргенде камчы илинип турса, бул аялдын байы бар экен, же болбосо кожоюну бар экен дейт. Кирип келип карап ошол камчы жок болуп эмете турган болсо, бул жесир аялбы, башы бошпу деп баягы мындай чыгып элдерден сурай турган болгон. Анан камчы деп калдык. Бул биздин атабыздын каада салты, бул айтып түгөтүлгүсүз нерсе экен. Бул кийин эле биз угуп баратпайбызбы? Камчынын ролу аябагандай чоң болгон экен. Боз үй кандай болсо, камчы деле ошондой болгон экен. Камчы менен алыстан келатып тигил жерден атын байлап түшүп келаткан кишинин суусап келатабы, чай ичейин деп келатабы, же жата конок болоюн деп келатабы, же болбосо жаман кабар угузганы келатабы, ошонун баарын билип ажыратып турушканда.
Анан бул жерде да камчынын орду аябагандай чоң. Кыргызда макал бар го. Бакылдаган теген суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеген үй чечкенде көрөбүз деп. Муну ошо жеңелер өзлөрү тигип, өзлөрү чечип жүрүшкөндө, анан жанагы кайнилерин, жаш жанагы тестер, боз балдарды ошолорду көтөртүп, ягын кармап тур деп, анан түндүктү эркек киши кармаганда. Кайнатасыбы, кайнагаларыбы бирөө келип түндүктү бир 5-6 ук сайганча кармап бергенде анан чыгып кете беришкен да. Анан бул жерде чечкени батыракта чечип жыйнаган. Анан тиккенде эми ал кичирээк боз үйлөрдү тиксе керек. Анан момундай хан боз үйлөрдү, чоң-чоң өргөлөрдү тиге аласызбы? Эми буга мен тиге албайм азыр чынын айтканда. Буну айтып атпаймынбы? Айтып атпайбыз жантан бери заманбап кылып, азыркы заманга ылайыктап. Бирок ошол эле убакта калорияны жоготпош керек да. Калория эмес, калоритте. Калоритте. Анан жасалганда бул негизи муну балдарыбызга тиктиребиз, бул өзүбүз тигебиз. Жыгачын тиги түндүгүнүн үстүндө үзүк жабарда түндүгүнүн үстүнө балабызды чыгарып коюп, ошонун үстүнөн тартып алат үзүктү. Мунун үзүктөрү да чоң да аябай. Ошол антпесе тартылып жаба албайт. Бул өтө чоң болгондуктан эми ал жеңелер азыр тиге албайбыз. Чынын эле айта алам. 12 канат боз үйдү азыр 6 канатты деле жеңелер тиге албайт. Анткени бүт заманбап болуп эле баягы чоңойтуп, тиге ылайыктап мындай кызыктырып элдин, бирок колорит жоголгон жок. Баягыдай эле, баягы жасалга баягыдай эле, бирок эми кичине заманбап. Мурда, например, бул краскаларды, жыгачтын краскаларын жошо менен гана тартып койсо, азыр болсо лак менен марилка берип, лактап ушул эмеге светке келтирип атабыз да. Эми азыр жеңелер эч убакта тиге албайт мындай боз үйдү. Айыл ичинде деле эме шаарды коелу, айыл ичинде биздин ушул маданиятыбыз, боз үй тигүү, той кылуу, бул деген мындай бир көркүн ачабы боз үй. Эми азыр өтө эле көркүн ачып калды. Мурда бир кафе деген мода чыгып кеткен. Той үй деле кафе, өлгөн Куран окуткан деле кафе болуп кеткен. Азыр эми былтыртадан бери бул жабылып кафелер тиги карантин болгондон баштап жалаң боз үйгө өтүп атышат. Келин алса деле боз үй тиктирип атышат. Кызы күйөөгө кетсе деле боз үй тиктирип. Түштөндүрөбүз деп. Түштөндүргөнүнө деле уча тартабыз деп. Азыр эми кыргыз өтө баягы салт санааны катуу кармаган калк да. Эми учаны ушул боз үйдөн тартпасак болбойт дегендер да бар. Сүннөт тойлордо эле, бешик тойлордо эле бүт эле боз үйгө болуп калды. Ушул 1 жыл, 1,5 жылдан бери эле боз үй аябай баркыбасы көтөрүлүп эле ошо жалаң тойго мурдагыдай кафеге бере коюп эле утулуп бир 5-6 жыл аябай кафелебедикпи. Азыр эми Кудайга шүгүр кайра боз үйгө келатабыз. Азыр көп тойлордун баары эле боз үйдө. Келин алып атышат, боз үйгө көшөгө тартышып кадимкидей илгеркичечи. Кута сөөк тозуп атышат, иши кылып аябай жакшы болуп калды, боз үйгө болуп калды. Эл да ошого көчүп атат акырында. Мен эми жалпы түшүнүк үчүн берип атам, биз түшүнүп атабыз эми ушунусу. Көшөгө тартып атабы азыр? Эми боз үйдүн ичинде алганда. Көшөгө тартылат, обязательно тартылат. Тартылабы? Бүгүн биякта эми тарткан жокпуз. Мен айтайын дегеним баягы биз боз үй тиккенден кийин биз билебиз кыргыздын каада салты толук аткарылышы керек да. Ооба. Туурабы? Көшөгө тигилет экенде. Көшөгө тартылат. Чыгдан коюлат көчөгүнү баягы ушул боз үйгө өзүңүз көрдүңүз 60тан ашык киши бат. Анан биз чыгданды да алдык, көчөгөнү да алдык да. Алып эле баягы отурганга даярдадык. Ошон үчүн тигил жагын баарын эркектер, могу аялдар жагын аялдар жагын аялдарды отургуздук. Көрдүм мен аны. Байкадыңыз? Көрдүм да, анан кечээ өнтүп ушул отурган бирөө суроого жооп бере албай койсо, ойлонуп койдум да, ушуну бир балким билбегендир, бардыр. Кызыкпаса азыр муну айтып атсак кызыгып калат деген гана үмүт да. Биз эми кыргыздын маданиятын, жакшы каада салттарын сактап калышыбыз керек да. Ооба. Туурабы? Ошон үчүн айтып атам, мына биз бул жерде чырдактар деп айталычы. Кандай көркүн ачат. Ушул азыр айыл ичинде келиндер, кемпир-кесектер жасайбы азыр? Эми айыл ичинде мурда бир убактарда кыздын себине да шырдак берилбей баштаган. Албайбыз, аны биз күбөгө жедирбей эткенбиз деген болгой жок, бере албайм, жасай албайм деп унутуп калып бараткан. Эми акыркы 3 жылда мен өзүм шырдакта заказ алып жасайм да, ушу байкап атам, шырдак кыздарга көп берилип калды. Шырдак катуу бааланып калды да, мисалы үчүн боз үй алабыз деп келген кишилер деле ичинде шырдагы барбы деп сурайт да, сразу элечи. Мурда шырдагы барбы жокпу, килем салып коесуң же ковролин салып коесуң, аны унчукпай алып кете берчи. Азыр шырдакка көп көңүл бурулуп атат да, акыркы учурларда шырдак дагы модага чыгып атат.
бул боз үй тойго модага чыккандай бул шырдак да чыгып атат да. Кыздарына обязательно шырдак берип атышат, сеп бергендер. Шырдак айыл ичинде эми жасаган киши деле аз негизи баягы. Бирок аракет кылып менден көбүнчө сурап, биз ушун кызым кетет эле турмушка, мен могу кийиз жасап аттым эле, ушуну коюп бересиңби же ушуну боёгондо боеп бересиңби деген айылдагы кыз келиндер көп чыгып атат да. Ошол кызыгуу пайда болуп атат уже. Бир суроо сизге дагы айтайын. Бул кыргыз элибиз, мына улуу кишилер, мына үйлөнүү тою болобу, кандай той болот, мына боз үй тигип атат. Ушулар биз каада салтты сактап калалы, кармап калалы деп тигип атабы, же биз элден өзгөчөлөнүп башкача бир өткөрөбүз деген ой болуп атат. Биздин каада салтыбыз кандай болуп атат? Каада салт бул биринчи орунда. Каада салт биринчи орунда. Кызды боз үйдөн узатты деген сөз кандай илгерки. Мен элден өйдөлөнөйүн деген жок. Азыркы келген кишилер бизге кафеге алым жетпей атат. Андан көрө боз үйүңөр тигип берелечи, үйдөн эле тойду өткөрөт элем деп келип атышат да. Каада салтыбыз биздин ата бабабыздан келаткан. Анан кафеге көп акча кетип калат экен. Өткөрө албай атабыз аяка деп келип атышат да. Ошондой темада келип. Жок, кээ бирөө ага деле карабайт. Кээ бирөө баягы кызык үчүн. Ушуну айтып атпаймынбы? Аябай жагып калат. Боз үйдөн отуруп тамак берсем, анан боз үйдө эметем. Кудалар үйдө болот. Жанагы кол чайкаганда 3 жолу кол чайкатабыз, 4 жолу кол чайкатабыз, ошондо үйгө киргизебиз деп ошондо эме кылышат да. Анан ошон турганда баягы коноктор кетип эметкенде жакшы саналаш тең туштары болот да, катыштары болуп калат. Анан ошондо бир күн кое турсаңыз, ушундай бир жакшы курдашым бар эле, ошону менен бир бакылдашып ушу боз үйгө жаткыбыз келет дейт да кээ бирөө. Анан азыркы эмеде бул боз үйдүн ичине көп киши атат да, чоңда. Боз үйдүн ичине тасторкон жайып коюп, дагы бир чакан боз үйүбүздү тиктирип коюп, өзүнчө аяка этке киргизип, анан бул жерден тасторкон жыйнабай, анан кызыгып атышат да, ушу боз үйдүн ичинен узаткан аябай жакшы экен. Элдер да ысып кетпейт экен, үшүп да кетпейт экен, жакшы отуруп берет экен, тамак-самак да качыбай жакшы туруп берет экен жайдын ысыгында деп, ушундай кызыгуу болуп атат да азырчы. Биз ушундай жатпадык эмес. Көрдүк да. Жакшы. Түндө сууга эле болду. Бирок боз үйдүн ичи жылуу. Негизи эле кыргыздын каада салтын, кыргыздын тамак ашын, кыргыздын баскан турган салттарын, келин алганын, кыз узатканын бул айтып түгөтө албайбыз. Биз бүгүнкү жарым сааттык убактыбызда айта берсек өтө эле көп. Ар бир нерсесин кыргыз ар бир нерсесинен мисалы үчүн камчы илинсе күйөөсү бар экен деп билгендей эле ар бир нерсесинин аркасында көп жооптор, сырлар турат. Ошон үчүн баягы айта берсек бул түгөнгүс нерсе. Боз үйүнү эле бир күн кечке айтсак да бул түгөнбөйт. Менин оюмча баарына эле жооп берди окшойт деп ойлоп атам. Эми бул жыгачына токтолсок, бул жыгачты да тандалат. Өзү негизи турпанталдан жасалат. Турпантал суу кезинде, жаш кезинде ийилчек, мына тигил жакта өсүп турбайбы, ошол турпанталдар булардын тандап, арасында бул теректе, бул талда грибок чыгып кетет да. Ошо грибогу жогу, тонугун, тазасын тандап алабыз дагы. Өтө түп жагы дагы болбойт. Көмелдеп коет, ал жагы болбойт. Анан ошону кыйып келип, аны кабыгын арчып, кургатып, сүрүп, тазалап, алардын баарын чогултуп, андан кийин кайра буу казан бар. Ошо буу казанга салып анан ийип, анан жасалат. Угу дагы ошол турпантал, керек болсо каалгаларына чейин ошо турпанталдан жасайбыз. Анан бул турпанталдын дагы бир касиети бышык болот да. Баягы ийип, жумуш жасап аткан убакта аябагандай жакшы болот. Пластилин сыяктуу, ийине жеткизе эме кылса, пластилин сыяктуу болот. Анан мында көп каприздер бар. Кээде бир ошол жумушту жасап атканда бир нерсеге капаттанып, же болбосо да бир нерсе боло турган болсо, ошо ийип атканда сынып кетет. Анан буга шашкалактагандын да кереги жок. Анан ушуну кылдат, аны ийип, аны кайра ошо ийилген жерде кургатып дагы бир жок дегенде бир 20 күн туруш керек да. Түндүктө айтып атам да. Анан ошону аны бириктиргенден кийин ошонун мына боз үйдүн түндүгүндө байкадыңызбы? Кошулган жери билинбейт. Ошо кошулган жериндеги бириккени билинбегендей кылып кайра кынаптап, чаптап жасайбыз да. Ошол жыгачтын бул жыгач экен деп эле жасай бергенде дагы эмес.
Азыр кийинки убакта көк теректен жасап атабыз. Алдагы баягы кургап, ийине жетип, кургап бүткөндөн кийин кайыштай болуп калат да. Ишеничтүү болот. Анан жыгаштын жеңил жыгач жакшы боло бербейт экен боз үйгө. Баягы өзү нык, катуу жыгаштардан жасалат. Рахмат. Мына элеңердин өзүнүн сүйүктүү баягы эмгек экен боз үй тигип жасаган. Мына өзүңүздөр балдары, кыздары үйрөнүп алыпсыздар. Мен да абдан кубанып турам. Рахмат. Так айтып берип, элге бир мындай түшүндүрмө бердиңер. Элдин баары билбейт деп айткан болбойт, бирок баягы айтып койсо сабак да. Ошон үчүн баягы мына өзүңөр иштеп, өзүңөр жасап жүргөнсүңөр, өзүңөр так билесиңер дегендей биз силерден сурап койдук да. Биз 9 кызбыз деп эдикпи? Азыр 9-у тең жасайт боз үйдү. Анан биздики агаларыбыздын аялдары, жеңелерибиз дагы жасап атат да. Азыр жеңелерибиз да жасап, баягы көрүп энесинин, кайнененин камырынан болуп алар дагы боз үй жасап атышат. Азыр биздики баарыбыздын 2-ден 3төн боз үйлөрүбүз бар. Ошол боз үйлөрүбүз менен эки жака тойлорго чыгып, ошол боз үйлөрүбүз менен иш кылып, сый урматтын үстүндө жүрүп атабыз. Буюрса энемдин Оңол Матанованын школасы, энемдин школасы биз улантып баратабыз. Биз таштап койбой, биз балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтүп, аларды да кызыктырып, аларды дагы мындай бүт. Мисалы үчүн биздин эркек балабыз жыгашты өзү жасап калды. Кызыбыз кадимкидей чийге жүн салып, кадимкидей жүн тазалап, кадимкидей термелерди бүт. Мисалы үчүн мен оймо салып атканда, кыздарыбыз бул жерин оңдочу мама, могу жери мага жакпай атат. Могу жери келбей калды деп, уже мени үйрөткөнгө жетип келатышат да. Рахмат сиздерге. Дайым эле ушул боз үйүңөрдү жасап, баягы эл кирип ичинен кубанып батасын берсин. Ден соолук силерге. Рахмат.